Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Менин аты жөнүм Сүйүнова Айкөкүл Абдыкарыовна. Силердин экинчи группаңарга кыргыз тили сабагынан алдыдагы 1 жылда мен беремин. Демек, биздин бүгүнкү сабагыбыз киришүү сабагы, таанышуу сабагы, кайталоо сабагы деп атасак да болот. Бүгүнкү сабагыбызда биз балдар 9-класста өтүлгөн грамматикалык темаларды бир сыйра кайталап эсибизге түшүрөбүз. Практикалык көнүгүүлөрдү өз алдынча иштей алабыз, жоопкерчиликтүү болууга үйрөнөбүз, тапшырмаларды өз убагында аткарууга жетишебиз. Демек, балдар, силер 9-класста кыргыз тилинин синтаксис бөлүмүндө болгонсуңар негизинен. Биринчи мүчөлөр, сүйлөмгө мүчө боло албаган мүчөлөр, түшүндүрмө мүчө, ошондой эле иш кагаздардын бир топ түрлөрүн өткөнсүңөр. Жана бул грамматикалык темаларга ылайык сөз өстүрүү тексттерин, түңөр практикалык көнүгүүлөрдү иштедиңер деп ойлоймун. Эми балдар, биринчи мүчөлөр сүйлөмдө алардын түзүлүшү, алардын кандай экендигин бир сыйра өзүңөр эстеп көргүлөчү. Бирөңчөй деген өзү эмне эле? Демек, бирөңчөй дегени бул окшош заттар дегени, бирөңчөй бирдей болгон заттар экен. Демек, сүйлөмдө да мына ушундай бирдей тутумда турган, бирдей даражада турган мүчөлөр болот экен. Мындай бирөңчөй мүчөлөр өз ара тең байланышта турат дейт сүйлөмдө. Ошондой эле бирдей сөз түркүмүнөн турат. Эгерде зат атооч болсо, баары зат атооч, сан атооч болсо, баары сан атооч болот. Бир суроого жооп берет жана сүйлөмдүн бир гана мүчөсү менен байланышат. Мисалды карайбыз. Совет бийлигинин учурунда элге зарыл болгон мектептер, окуу жайлар, маданий мекемелер курулду. Демек, бул жерде мектептер, окуу жайлар, маданий мекемелер баары бирөңчөй мүчө болдугун бирдей даражада турду, бирдей суроого жооп берди. Кайсы суроого жооп берди? Эмнелер деген суроого жооп берди. Бирөңчөй ээ болду. Ошондой эле баяндооч менен байланышты. Эмне болду? Курулду. Эмнелер? Маданий мекемелер. Аныктооч менен байланышты. Кайсы мекемелер? Зарыл болгон мекемелер. Демек, балдар, бирөңчөй мүчөлөр, бирөңчөй ээ, баяндооч, аныктооч, толуктооч, бышыктооч болуп, ар бир сүйлөм мүчөсүнүн бирөңчөй мүчөсү болушу мүмкүн экен. Эми балдар, көнүгүү иштеп көрөбүз. Демек, силер көрүп турган схемага ылайыктап сүйлөм түзөсүңөр. Бул тегеректи бирөңчөй мүчө деп түшүнгүлө. Демек, ушул бирөңчөй мүчөлөрдү силер өзүңөр коюшуңар керек. Бул жерге 3 бирөңчөй мүчө керек экен. Адамдагы мыкты сапаттар. Кандай сапаттар адамдагы эң мыкты деп ойлойсуңар? Өзүңөр түзүп көргүлө. Кыргызстан кандай өлкө? Же каердеги өлкө десек болот? Түзүп көргүлө. Аскар бүгүн өзүн 3 бирөңчөй жана деген байламда бар экен, алып отурду. Түзүп бүткөн болсоңор анда балдар, текшерип көрөбүз. Жөнөкөйлүк, адилеттүүлүк, чечкиндүүлүк адамдагы мыкты сапаттар. Эгерде силердин сүйлөмүңөрдө мына ушундай мазмунда, ушундай түзүлүштө болсо, туура болот. Кыргызстан күнөстүү, эркин, көп улуттуу өлкө. Демек, бул бирөңчөй аныктооч болду, балдар. Кандай өлкө? Күнөстүү, эркин, көп улуттуу. Күнөстүү деген сөз мен бул жака жазып койдум, силерге тааныш эмес болушу мүмкүн. Бул солнечный деген маанини берет. Аскар бүгүн өзүн токтоо, сылык жана маданияттуу алып отурду. Кандай алып отурду? Токтоо, сылык, маданияттуу. Демек, бул бирөңчөй бышыктооч болду. Бул жерде токтоо деген сөзү мен жазып койдум, балдар. Токтоо деген сөз силерге жаңы болушу мүмкүн. Бул спокойно деген мааниде. Эми бул сүрөттөргө көңүл бургула. Кандай эмнени көрүп турасыңар? Эмнелерден кабар берет бул сүрөттөр?
Бул бала эмне кылып атат? Бул баланын бетиндеги эмоция кандай? Болчу. Маани берген болсоңор, демек бул силердин кийинки грамматикалык темаларыңар сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөр деген темага ылайык келет. Бала кубанып кеткенде кантип кыйкырат? Капаланганда кандай сөздөрдү айтабыз? Коркуп кетсек эмне дейбиз? Же болбосо артыбыздан бирөө кууп келатканда кимди чакырабыз? Кимге кайрылабыз? Ошо сыяктуу сөздөр бизде сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөр болгон эле. Сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөрдүн 3 түрүн өттүк. Каратма сөз, киринди сөз, сырдык сөз. Каратма сөз бул обращение, кимдир бирөөгө карата айтылган. Киринди сөздөр модальное слово, сүйлөмдөгү ойго карата айтуучунун бир кандайдыр бир мамилесин билдирет. Божомолдоо же болбосо тактык киргизүү максатында айтылат. Ал эми сырдык сөздөр болсо, бул междометие, адамдын түрдүү эмоциясын билдирген сөздөр. Биринчи сүйлөмдү карайбыз. Ооба, биз аккан суунун кадырын билбейбиз. Бул жерде ооба деген сөз киринди сөз катары колдонулду. Келечекте ким болосуң? Аскар. Бул болсо каратма сөз катары Аскарга карата айтылды бул ой. Кап, эртерээк келсем болмок экен. Демек, бул жерде кап деген сөз өкүнүү маанисин билдирген киринди сөз болду. Кап дегенде силер жанагы кандайдыр бир нерселер салынчу мешокто түшүнбөй эле, бул өкүнүү маанисин билдирген жаль деген сөз. План деген билгин келсе. Мына биз тирүү кишилер. Демек, бул жерде билгин келсе деген киринди сөз катары колдонулду. Демек, бул балдар сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөр обочолонгон өзгөчө интонация менен айтылат экен дагы. Сөзсүз түрдө тыныш белгиси эгер сүйлөм башында келсе өзүнөн мурда үтүр коюлат, ортосунда келсе эки жагынан үтүр коюлат, аягында келсе өзүнүн мурда үтүр коюлат. Муну биз оозеги кепте бир аз тыным менен, интонация менен айтабыз. Ал эми жазма кепте сөзсүз түрдө балдар ушул тыныш белгилерди, үтүрлөрдү туура коюшубуз керек. Анда жыйынтыктоо үчүн төмөнкү сүйлөмдү окуп чыгабыз дагы. Бул сүйлөмдө канча бирөңчөй мүчө катышкандыгын таап көргүлө. Фермерлер, малчылар кармаган мал жандыктарын, канаттууларын кыштан эсен чыгуу жана оорулардын алдын алуу максатында ветеринарга уколдотушту. Карап көргүлөчү, канча бирөңчөй мүчө бар экен. Бирөңчөй мүчө. Анда карап көрсөк, 3 бирөңчөй мүчө бар экен. Бул жерде фермерлер, малчылар, бул экөөсү бир бирөңчөй мүчөнү түздү. Кармаган мал жандыктарын, канаттууларын, бул экинчи бирөңчөй мүчө. Үчүнчүсү кыштан эсен чыгуу жана оорулардын алдын алуу максатында. Демек, бул үчүнчү бирөңчөй мүчөнү түздү. Сүйлөмдөргө тиешелүү тыныш белгилерди коебуз балдар. Эгерде угуп турсаңар, ошол тыным болгон жерде үтүр демек коюлат экен. Айнура, муну карасаң, акыл олимпиаданын жеңүүчүсү болуптур. Азаматсың. Демек, бул жерде кайсы жерге үтүрлөрдү коебуз? Байкап көргүлө. Кийинки сүйлөм. Биринчиден, тартипти сактагыла. Экинчиден, сабакты жакшы окугула. Мына ошондо ийгиликке жетесиңер, инелерим. Демек, бул жерде канча жерде тыным болду, кайсы жерлерге үтүр коюларын байкап көргүлө. Эгерде силер мына ушундай үтүр койгон болсоңор, анда туура болот. Айнура. Демек, бул каратма сөз болду. Муну карасаң, акыл олимпиаданын жеңүүчүсү болуптур. Азаматсың. Демек, бул киринди сөз болду. Бирок азаматсың дегенди биз сырдык сөз катары алсак дагы болот. Анткени бул азаматсың турмуш тиричиликте колдонгон сырдык сөз десек да болот. Биринчиден, экинчиден демек, бул экөөсү киринди сөз катары ойдун ыраттуулугун билдирген киринди сөз. Ал эми инелерим бул каратма сөздү түшүндүрдү. Үйгө тапшырма алгыла балдар. Мен силерди жакындан билгим келет. Дистанттык окутуу аяктагандан кийин
мектепте албетте жүз көрүшөбүз, бирок ошого чейин дагы силер жөнүндө мен жакындан маалымат билгим келет. Силер кандай инсансыңар, кызыгууларыңар, үй бүлөңөр, так өзүңөр каалаган нерселер жөнүндө кыскасы өзүңөрдү тааныштыруу максатында бир чакан эссе жазгыла. Жазуу ишине мен төмөнтөгү талаптарды коем балдар. Текстиңер 20 сүйлөмгө чейин болуш керек. Ошондой эле бул текстте бирөңчө жана сүйлөмгө мүчө болбогон сөздөрдү мүмкүн болушунча колдонгула. Бирөңчө мүчөлөрдү, сүйлөмгө мүчө болбогон сөздөр албетте, ооба, балким, болжолу деген сыяктуу сөздөрдү колдонгула. Ойдун ырааттуулугу сакталсын балдар. Сөзсүз түрдө оюңарды ырааттуулук менен, порядок менен абзацтарга туура ажыратып бергенге аракет кылгыла жана грамматикалык, пунктуациялык каталарды кетирбегиле. Эң негизгиси мына ушул жазма сабаттуулугубузду жана кеп маданиятыбызды калыптандырышыбыз керек. Тапшырмаларды балдар дептерге жазып, аны сүрөткө тартып, WhatsApp аркылуу жөнөтсөңөр болот. Менин телефон номеримди билесиңер. Демек балдар, биздин сабагыбыз соңуна чыкты. Саламатта тургула.